сиз жогоруда айта кеттиңиз, ар бир адамдын кадыр баркына шек келтирсе ал жооп бериш керек деп. Кыргызстанда мыйзам баарына бирдей иштейт деп ишендирип келесиздер. Министр Алымкадыр Бейшеналиев таластыктардын кадыр баркына шек келтирип, андан арты менен кечирим сурады. Бул деген мыйзам негизинде каралыш керекпи? Анын жоопкерчилиги эгерде анын ордунда жөнөкөй жаран болуп калса, ага бир кандайдыр бир көрмөксүңөр да аракеттерди, эмне үчүн ага колдонулган жок? Бул 4-чү больница болуп аткан боюнча чырды өзүңүздөр билесиздер. Албетте буну аткаруу бийлиги чечим кабыл алат, кимди кызматтан кетирет, кандай болот. Ал эми талаштар боюнча шек келтиргөндүгүн биз сиздердей эле окудук. Шек келтирүү боюнча таластык жаранбы же сиздерденби маалымат түшкөн болсо биз сөзсүз текшерүү кылабыз. Мына сиз азыр билдирдиңиз, биз жалпы көзөмөл иретинде бул сөзүңүздүн маанисине карап көрөбүз биз дагы. Башка бирөөлөр жөнүн айтып койсо жоопко тартылган жок факты. Ураимовду Фейсбукка жазды деп алып барып атасыңар да, туурабы? Ал болсо билдирип атат, бирок албаш керек деп. Атыңыз ким? Акылай Марат. Акылай эчке мындай да. Ураимовдун азыр мен кайра болуп койдум. Ураимовдун билдиргени боюнча Фейсбукка кирсеңиз, мен кечинде түнү саат 12-де маалымат берди мага тергөө бөлүмүнүн орун басары. Ошондо окудум, ал жерде айтылган сөздөрдүн мааниси, түшүнүгү такыр башка. Алымкадыр Бейшеналиев жана министр айткан сөздөрүндө бүгүнкү күндө ошондой талаштарды кордогон болсо биз текшерип берүүгө даярбыз дедим го. Арыз жазыңыздар, тиешелүү тарап жазса, эгер кимдир бирөөнүн ар намысын шек келтирсе, биз сөзсүз түрдө карап беребиз аны. Ал жерден биз ал министр экен деп аяп же коргоп атканыбыз жок. Ачык кечирим сураган да билебиз. Сөзүмдүн мааниси бурулуп калыптыр деп атат. Ошондуктан мына Кактус медиа боюнча да прокуратура иш козгоду деп атпайсыздарбы? Биз ошону экспертизага бердик. Биз эми укук коргоо орган катары көз карашыбыз менен козгодук. Эксперттер, специалисттер эмне деп баа берет? Чында ошондой маалымат мамлекеттин кызыкчылыгына каршы бере алса, биз анда кылмыштуу улантабыз. Ошондой эле тиешелүү эксперттер, адистер бул министрдин дагы сөзүнө баа бериш керек да. Баа берип, корутунду берсе, биз анан мыйзамдуу аракеттерди көрүп, юридикалык баа берсек болот.